Улуттук ак боз үйлөр тигилип, Кыргыздын ырлары жаңырып өзгөчө шаң менен белгиленген Аскаташ конуштун 30 жылдык мааракесине жергиликтүү жашоочулардын дээрлик бардыгы келишти. Ар биринин көңүлдөрү куунак, маанайлары, жайдары, жалпысы тең асыл турагынын жана Кыргызстан жергесинин гүлдөө өнүгүшүн каалашат. Тынччылык каалайм, Кыргыз элине ток болсун, бай болсун, бар болсун, балдар, өсүп келаткан жаштар ынтымактуу болушун, ырыс кечиликтүү болушун. Элибиз алга жыла берсин. Жаңы төрөлгөн балдарыбыз быйыл 30га чыгып атат. 30 жылдык майраң менен ушул бардык аскаташтарды куттуктайм. Баарыбызга ден соолук, балдарыбызга ыйман, өзүбүзгө ден соолук үчүн узун өмүр болсун. Ушул аскаташтын ичинде бардыгы ким каяктан келсе дагы жакшынакай ынтымактуу жашап атабыз. Бүгүнкү тойду ушундай ынтымактуу өткөзүп атабыз. Жалпы эле кыргызстандыктарга дагы айтарым, ушу асманыбыз ачык болуп, ушу Кыргызстандын ичинде өнүгүп өсүп, бардык мамлекеттер тааныгандай бир жакшы Кыргызстан болсо деп үмүттөнөт элек. Өнүгө берсин, дагы мындан ары дагы аскаташыбыз жакшы болсун, эл журтубуз аман эсен болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун дегендей бардык кыргыз элине жакшылык каалайм. Кыш менен баштадык эле, ар түрдүү аймактардан келип. Эптеп эле кичинекей үй-жүйөбүз болсо деп ойлогонбуз эле, мына бу 30 жылдан кийин шаарга айландык. Элибиз көбөйдү, балдар ушул жерден өсүп татына мектептерге барып, окуу жайларына барып, ал турмак жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Өзүбүз болсо ар түрдүү тараптан келип бир журт болдук. Айыл тургундарынын кубанычтарын бөлүшүү үчүн майрамдык иш-чарага 1-май районунун акими, коомдук ишмерлер жана жергебиздеги башка конуштардын да өкүлдөрү келди. Мындан 30 жыл мурда уюшулган Аскаташ конушу көз карандысыз эгемендүү мамлекетибиз менен катар телчигип өнүгүүдө. А дегенде суу, электр жарыгы берилип, жакында эле көгүлтүр отундуу болушту. Ошол кезде мен 21 жаштагы бала элем. Элибиз бир болжол менен 200 болчу, азыр 1141 киши. Ошол кезден бери Аскаташ конушу өнүгүп өстү. 30 жылдын ичинде ал кезде суубуз жок эле, светибиз жок эле, канализациябыз жок эле. Азыр баары бар. Жакында эле бизге газ кирди. Өз киндиктерин өзү кесип, тынымсыз эмгектенүү аркылуу арбыган аскаташтыктардын көбү таланттуулар. Өнөрлөрүн элге тартуулоо үчүн 30 жылдык бул мааракени көп күтүшкөн. Ыр болсо ырыскы да болот деп, калкына ыр белектерин ырболошту. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.